Жолуп калдыңыз? Жок, орунбасар. Азыр 2001-ден бери орунбасар болуп иштейсизби? Жок, 1 жыл болду. Ага чейин эмне болуп иштедиңиз? Мен инспектор. Инспектор. 2001-ден бери ушул жерде иштейсизби? Ортодо кеткенмин 3 жыл. Что-то мен сизди карап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эме да мындай сразу выявляю. Сиз капа болсоңуз бир сыра ишиңизди текшертип койбоймунбу? Уруксат бересизби? 2001-ден бери иштеген анча иштериңизди текшертип койсом макулбу? 25 жылдан бери иштеп атыпсыз. Эгерде мыйзам бузуулар табылса, камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Кудай сактасын. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Жок. Өзүңүзгө ишеничтесизби? Райотдел начальник. Понял, да? Все деятельности проверить. Так. Какие решения он принимал, какие выделенных земельных участков, какие у него подписи имеются, законные или незаконные. Бүт бар текшертип маған отдельный доклад бересиз. Потом я приму решение. Макулбу? Мындан арыдагы мыйзамды бузбай иштеймиз. Жер бөлүү боюнча эң көп мыйзам бузуулуктар ушу Ысык Көл районунда. Эң көп мыйзам бузуулуктар. Мен айтып атпаймынбы? Биздин сотрудник, ушул жерде иштеп кеткен сотрудник, кийин караколго барып иштептир. Ал сотрудник каерге барса да бир кафе, бир самсыкана курат экен. Бир кафе, бир самсыкана курат экен. Каерге барса дагычы. Ушунусунан чукулап отуруп, мен кече таап алдым, мына ушу чолпон-атанын тегерегинде 28 гектар жерди өзүнө алып коюптур. Ошолордун арасында бул да бардыр, кол коюп бергендердин арасында. Макулбу? Ошон үчүн этият болуңуз. Жерди этиятка кылагын. Биз канчалаган жерлерди кайтарып берип атабыз мамлекеткечи. Кайтарып берген жерлерди айыл өкмөтү башчылары. Бизде кайтарып берди деп туруп, анан кийин зыңгылдатып, направо, налево бөлбөгүлөр. Уктуңарбы? Ошолорду бөлгөндө дагы максаттуу бөлүнүш керек. Пайдалуу бөлүнүш керек. Мамлекетке, анан ошол жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге пайдасы тие турган кылып бөлүш керек. Уктуңарбы? Бүгүн бөлсөң, мен дагы бир нерсе айтып коеюн. Орыстар айтып коет. Сколько бы веревка не виться, конца будет депчи. Ошонусуңарда жаман чечим кабыл алсаңар, баары бир күн түшөсүңөр. Имейте в виду, ребята. Силерди коркутуп аткан жерим жок. Мен өзүмдүн мында кеңешимди айтып атам да. Быйыл бар, эмдиги жылы бар, аркы жылы бар дегендей. Ошондо таза иштегиле. Макулбу? Бүгүндөн баштап таза иштегиле. Мурдагы ишиңер болсо, өзүңөр признанка менен келгиле мына булагачы. Мен ушу жаман ишим бар деп, ушуну оңдоп бериңиз десеңер, признанка менен келсеңер, мы там поможем. Если будет сидеть, бир жерди бекитип алып, берип коюп, мы когда-нибудь все равно выявим. Будем выявлять, будем принимать меры. Макулбу? Ошон үчүн этият бол. 5 тыйын, 10 тыйын алып коюп, мына жерге камакты коюп кой, мына жерге магазинде коюп кой, тигил жерди кошуп ал, бул жерди кесип сал дегенин баары сиздин колуңарда. Этият болуңуз. Жаш экенсиз, канчадасыз? 32-десиз, Жаш экенсиз, этият болуңуз. Макулбу? Ишиңизди так алып барыңыз. Коррупциялык элементтерге берилбеңиз. Биз ушу архитектура тараптан өтө көп мүчүлүктөр көп да, жоопко тарткан адамдар да көп. Ошонун катарына кирип калбаңыз. Макулбу? Мен азыр сизди эскертүү иретинде гана айтып атам. Анан эгерде капыстан эртең ушундай болуп калса, аны өкүнүп калбаңыз. Макулбу? Мен көптү көргөн адам катары айтайын. Айтсаң болуптур дей беришет. Ишке келгенде анан адам деген ушундай пенде деген жаман да. Тыйынды көргөндө бузулуп кетет. Же башка бир нерсени көргөндө бузулуп кетет. Ошону этият болуңуз. Макулбу? Айрыкча сизге айтып коеюн. Отуруңуз, пожалуйста. Так. Жер бөлүү акыбалы кандай? Айыл өкмөтү башчысызбы? Кандай акыбалы? Начар. Качандан бери? Канча жылдан бери начар? Baştan beri. Başından болгондо канча жылдан бери? Канча жылдан бери начар ошол жер? Baştan beri. Başından болгондо канча жыл? Asfalt çok komşuda yattı. Канча жыл деп атам мен сизге, айтып атам ошо. Канча жыл? Бери жагы 10 жыл. 10 жылдан бери бүгүнкүдөй акыбалда жатат, туурабы? Караган адам жок. Туурабы? Жанында болсо эң бай деген, кыйын деген пансионаттар бар. Радуга, Барчын, Карвен,
Азия Палас деген. Туурабы? Тура. А сиз айлык канча жылдан бери иштеп атасыз? 24 апта науқанмен келдік. Канча жылдан бери иштеп атасыз сурап 5 атам? жыл oldu. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери иштеп атасыз. 5 жылдан бери ушул келип, ушул жерге бир түп гүл эгип койдуңузбу? İnisiyatif götürüp kançalar жетекчилермен сөйлөшүп атат. Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Эмнече өзүңүз кылбайсыз? Обязательно сизге келип туруп, Бишкектен келип туруп, же президент, же премьер, же дагы башкалар келип көрсөтүш керекпи? Жок. Эмче кылбайсыз өзүңүз? Курорттук жолдорду биздин баланска өткөрүп берлик да. Мен дагы бир жолу айтып атам сизге. Так, мына ушундай жерлерди карабашыңар керек эле. Карашыңар керек болчу. Бул бир эле сизге тиешелүү эмес, сиздин мисалыңызда мен башка бул жерде урматтуу айыл өкмөт жетекчилерине айтып атам. Угуп атасыңарбы? Ар бир курортко кеткен жолдордун инфратүзүмдөрүн жакшырткылагыр. Айыл өкмөттүн сизде бюджет барбы? Бар. Бюджетиңиз канча? 153 миллион. 153 миллион экен. Ушул круговойду жасап койгон канча акча кетет? Так. 2 миллион. Сонун кылып тур, ушу круговой сонун кылып жасап, гүлдөрдү эгип, бир 5-10 даракты эгип, сонун кылып, красивый кылып жасап койгон канча кетет? Асфальт менен где-то бир 2-3 миллион сом кетет. Кандай асфальт менен? Бул жердин асфальтын биз жасадык го мына. Круговойдун өзүнө канча акча кетет? Өзүнө. Давай асфальт, у вас не будем спрашивать. Канча кетет акча? Так, 1,5 миллион. Сен асманды карап атасыңбы? Сен кантип айтып атасың 1,5 миллион деп? Ошо круговойду жасап койгонго 50 000 сом акча кетет. 50 000 сом. Каяктагы 1,5 миллион, Уялбайсыңбы? Тегерек чектин барын. Уялбайсыңбы? Мен айтып атам сага, мына круговойдун ичин жасап койгонго. Ошол жерге бир 100 гүл тигип коюш керек. Бир 10 чакты бак-дарак тигип коюш керек. Так. Сууну подвать этип коюш керек, болду. Бир 50-60 000 сом айлык акча кетет. 50-60 000 сом кетет. А сен 1,5 миллион деп отурасың. 153 миллион бюджетиң бар экен. Уялбайсың ушуну караганда? Чын керек. Уялбайсың ушуну караганда? Эмне деген жетекчисиң сен? Район, көрдүңүзбү? Никакой требование жок. Талап жок. Жетекчилериңиз моду отурат, 153 миллион бюджети бар, 153 миллион бюджети бар, 50 000 сомдук ушул жерде келип кеткен круговой жасап койбойсуз. 50 000 сомго. Аны болсо 1,5 миллионго жасайм деп отурат. Демек бул чарбачыл эмес. Көзү ишке жетпейт. Мындай жигиттерди жумуштан алыш керек. Иштей турган, жанын чыгарып, сууруп иштеп ошол жерде мамлекетке, элге кызмат кылам деген жигиттер иштеш керек. Сага окшоп 50 000 сомдукту 1,5 миллионго жасайм дегенде жигиттер иштебеш керек. Вообще сени апарып камаш керек. Андай кыла турган болсоң. Элдин акчасын ушинтип 1,5 миллион растрата кылам дей турган.